Кутман таңыңыздар менен, урматтуу радио окуучулар. Биринчи радио түзөбөдө өз уктурууларын баштайт. Назарыңыздарда таңкы бурулуш. Бүгүн сиздер менен 1,5 саат бою Гүлжан Каражанова жана кесиптешим Мирлан Айталы кызмат кылмакчыбыз. Саламатсыздарбы, Кутман таңыңыздар менен. Мирланна сыртта суук, жол тайгак. Мен жөө басып араңдан зоргошу жумушка келдим да. Сен шаардын чет жагынан келет эмессиңби? Жолдун абалы кандай? Мындай жакшы жетип алдыңбы? Жолдун абалы буюрса жакшы, ооба. Башкы жолдордо кар эрип калыптыр. Тайгак. Унаалар тайгак деле эмес жолдор, унаалар жакшы эле жүрөт. Көп эле унаалардын ээлери, айдоочулар дөңгөлөктөрүн алмаштырып, кышкыга алмаштырып алышты болуш керек. Ал эми баягы башка жолдордо эмес, мындай экинчи жөө жүрүүчү адамдар. Экинчи статустагы жолдорду айтып коелу. Ошол жерлерде бир аз кар бар экенин айта кетсек болот, жана бир аз тайгак. Чоң рахмат, Мирлан. Мына эми ошол аба ырайына байланыштуу кечээ дагы өкмөттө жыйын өткөндүгү маалым. Мына ушул жолдордун абалын көзөмөлдөө боюнча алгач биз бул боюнча мына ушу жаңылыктардан кийин бир аз маалымат алып өз ара мындай бир байланышып сүйлөшүп алсак болот да. Жакшы болот. Кезектен да жаңылыктар көрөлү. Мына студиябызга Бакыт да келип калды. Бакыт, сөз сенде. Кутматтарыңыздар менен. Кыргыз өкмөтү 2020 жылдын 1-октябрына чейин 100 000 сомдон ашпаган насыя алуучуларды 2020 жылдын декабрында жана 2021 жылдын январь-февралында чегерилген пайыздарды төлөөдөн бошотуу токтомун кабыл алды. Чечим коронавирус боюнча эпидемиологиялык жана социалдык кырдаалга байланыштуу кабыл алынды. Токтомго ылайык, эгерде насыя алууну 100 000 сомго чейинки сумманы бир нече жерден алса, пайыздар тандалган насыялардын бири боюнча гана төлөнүп берилет. Коопсуздук кеңешинин катчысы Рыскелди Мусаев 17 ноябрда жамааттык коопсуздук келишим уюмунун коопсуздук кеңешинин катчыларынын комитетинин видеоконференция форматындагы жыйынына катышты. Бул тууралуу президенттин аппаратынын маалыматтык саясат бөлүмү билдирди. Жыйында ЖККга мүчө мамлекеттердин коопсуздук абалына учурдагы чакырыктардын жана коркунучтардын таасиринин деңгээли талкууланды. Рыскелди Мусаев өз сөзүндө согуш аракеттери токтобой, курч, кризистик абал өкүм сүрүп жаткан аймактардагы терроризм менен радикализмдин башка жактарга жайылуу процесси уюмдун жоопкерчилигиндеги аймакта коопсуздук күч олуттуу көйгөйлөр болуп саналаарын белгиледи. Ошондой эле жамааттык коопсуздук келишим уюмунун коопсуздук кеңешинин катчыларынын комитети тарабынан аскер жана аскердик техникалык кызматташуу, ЖККнун тынчтык орнотуу күчтөрү жана ыкчам жооп кайтаруунун жамааттык күчтөрүн жабдуу, жамааттык коопсуздук келишим уюмунун баңгизатторго каршы стратегиясы жана мамлекеттик бийлик органдары үчүн кадрларды тиешелүү ЖКК жамааттык коопсуздук кеңешинин бир катар ченемдеринин долбоору каралып жактырылды. Бардык мамлекеттик кызматкерлер кайрадан аттестациядан өтүшөт. Бул тууралуу өкмөттүн аппарат башчысы Бактыбек Аманбаев мамлекеттик органдарды реформалоо боюнча ведомстволор аралык комиссиясынын отурумунда билдирди. Анын айтымында бул иш 2 айдын ичинде жүрөт. Ага чейин комиссия мамлекеттик кызматкерлерди тандоонун түзүмүн бекитиши керек. Жаңы түзүмгө ылайык мамлекеттик кызматкерлер бошотулуп, кайрадан сынактын негизинде кабыл алынат. Өкмөт мамлекеттик кызматкерлердин санын кыскартып, алардын айлык акыларын көтөрүүнү пландаштырылууда. Ошондой эле бүгүнкү күндө мамлекеттик кызматкерлерди 10% кыскартуу пландаштырылып жаткандыгын кошумчалады. Бүгүн 18 ноябрда жогорку кеңеш азык-түлүктөрдүн бааларынын жогорулашы боюнча өкмөттүн маалыматын угат. Маалыматка ылайык жыйын парламенттин жыйындар залында өтөт. Күн тартибинде 8 маселе бар. Ошондой эле Орто Сай базарынын аймагында чыккан өрттүн себептери, курулуш жана турак жай объекттерине карата жүргүзүлүп жаткан алдын алуу чаралары жөнүндө өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалыматы угулат. Кыргызстандагы стационарларда дарыланып жаткан 882 бейтаптын абалы оор, 122 бейтап өтө оор абалда, 52си канааттандырарлык, 2082 киши орточо оор абалда жаткандыгын республикалык штабтан кабарлашты. Учурда стационарларда 3138, ал эми амбулатордук дарыланууда 4100 бейтап бар. Өлкөдө жалпы 67469 адам коронавируска кабылса, 58315 киши айыкты, 1207си каза тапты. Дүйнөдөгү саламаттык сактоо тармактары
каттары жогорку чекке жетип мүмкүнчүлүктөрүнүн чегинде иштеп жаткандыгын Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму билдирди. Коронавируска байланыштуу өтө оор кырдаал Америкада, ошондой эле Европада түзүлдү. Карантин киргизилген өлкөлөрдүн саны көбөйдү. Массалык жуктурууну ооздуктоо үчүн Австрияда катуу карантин жарыяланды. Сырткы азык-түлүк сатып алуу үчүн гана чыгууга болот. Соода борборлору жана сулуулук салондору жабылды. Башталгыч жана орто мектептердин окуучулары аралыктан окууга өттү. Өлкөдө чектөө чаралары 2-декабрга чейин уланат. Туркияда дагы жартылай коменданттык саат киргизилди. Дем алыш күндөрү үйдөн чыгууга кечки саат 8ден таңкы 10го чейин тыюу салынат. Мындан тышкары коомдук тамактануучу жайлары, кафе жана ресторандардагы эшиктерин жабат. Өлкөдө COVID-19 көп катталып жаткандыгына байланыштуу кинотеатрлар жыл аягына чейин иштебейт. 21-ноябрга чейин Саламаттык сактоо министрлиги Медайымга рахмат айт маалыматтык кампаниясын өткөрүүдө. Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму 2020-жылды Медайымдардын жана акушерлердин эл аралык жылы деп жарыялады. Учурда саламаттык сактоо тармагында жүргүзүлүп жаткан реформанын артыкчылыктуу багыттарынын бири болуп, баштапкы медициналык санитардык жардам деңгээлинде бейтаптарга стационарда жана үй шартында квалификациялуу жардам көрсөтө алган медайымдык иштин адистерин даярдоо болуп саналат. Эми валюталар курсу менен таанышып алыңыздар. 1 Америка доллары 84 сом 80 тыйын, евро 100 сом 68 тыйын, 1 орус рубли 1 сом 11 тыйын, казак теңгеси 19 тыйынга бааланууда. Синоптиктердин бүгүнкү көргөн маалыматы менен тааныштыра кетели. Бүгүн Чүй областында абанын температурасы 2-7, Талас областында да ушундай эле температура, ал эми Баткен областында 1 градус сууктан 4 градуска чейин жылуу болушу күтүлүүдө. Ош, Жалал Абад областарында 0,5 градус жогору, Ысык Көл областында 1,6 градус жылуу болсо, Нарын областында 2 градус сууктан 3 градуска чейин жылуу болот. Ал эми бийик тоолор райондордо 7-12 градус төмөн. Бүгүн Бишкек шаарында күндүз бир аз кар жааш күтүлүүдө. Батыш тараптан ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге чейин жеткен шамал болуп турат. Абанын температурасы 2-4 градус суук болот. Чоң рахмат Бакыт. Биз жаңылыктардын кезектеги жаңы түрмөгү менен саат 7:30 кабардар болмокчубуз. Кошумчалай кетсем, мына ошо аба ырайына байланыштуу өлкөдөгү аймактык жана эл аралык автотрассаларды тейлеген бардык кызматтардын ишин күнү-түнү иштөө режимин өткөрүү тапшырмасын премьер-министрдин милдетин аткаруучу Артем Новиков кечээ өкмөттө өткөн жыйында айтты. Жыйын жүрүшүндө бир катар тиешелүү мамлекеттик органдар учурдагы абал, алдыдагы бул багытта аткарыла турган жумуштар боюнча маалыматтарды беришти. Кеңешменин жыйынтыгы менен Новиков аларга бир катар тапшырмаларды да берген. Ооба угарман кылычын алып кыш келатканы сезилип баштады, бирок биринчи радионун кызматкерлери жылдын 4 мезгилиндеги өзгөрүүлөр, кубулуштарга карабайт, ар дайым сиздерди өлкөдөгү акыркы болуп жаткан кабарлар, жаңылыктар, маалыматтар менен ыкчам аралыкта сиздерди тааныштырат жана жеткирип келе бермекчи. Мына уктуруубуз биздики түзөбодо уланып жатат угарман. Кесиптеш, дүйнөнүн ишин алып турган коронавирус илдети дагы деле басаңдабай жаткандыгы маалым. Дарыгерлер суукта сезондук грипп күчөйт. Бул абалды андан бетер курчтат деп мындай коомчулукту эскертип келип жатышат. Билесиз, июнь-июль айларында кырдаал курчуп, андан миңдеген жарандарыбыз каза тапты. Мына ошол мезгилде оорулуулар өпкө оорусунун өтүшүп кеткен түрүнөн жабыркап жатканы белгиленген болчу. Статистикалык маалыматтарга таянсак, быйыл январь-сентябрь айларында пневмония ооруларынын 26 000 учуру, ал эми 2019 жылдын тиешелүү мезгилинде 24 000 учур катталган. Пневмония оорусунун кыйла көбөйүшү өткөн жылдын январь-сентябрь айларына салыштырганда Бишкек шаарында жана Ысык Көл облусунда 1,9 эсеге, ошондой эле Чүй облусунда 11,5%га болуптур. Ушул мезгилдерде өлгөндөрдүн жалпы санынын ичинен жарымынан көбүчө 52% кан айлануу системасынын ооруларына, 11% шишик ооруларына жана дем алуу органдарына ооруларына 7% туура келди жана өпкөнүн кагынышынан 444 адам каза болуптур. Биз кененирээк маалымат алуу үчүн өлкөнүн башкы пульмонологу профессор Талантбек Сооронбаев менен түз байланышта турабыз. Кутман таңыңыз менен, Талантбек мырза. Кутман таң. Мына статистикалык жогоруда маалыматтарды дагы угуп алдык. Коронавирус өлкөгө жайылганы бул илдеттен жабыркагандарга караганда өпкөнүн кагынышынан жабырлангандар арбын экендиги дагы белгиленип жатат. Бул эмнени түшүндүрүп турат? Мындай да, биринчиден мен мындай тактап кетейин деп эле, жанагы пневмония деп атабыз. Бул пневмония бул ошол коронавирустун мындай бир көп кездешкен белгиси, же болбосо ошол коронавирус инфекциясынын баягы
коронавирус инфекциясынан жабыркаган өпкөнүн сезгенүүсү десек дагы болот да. Демек мындай так билишибиз керек да, мына азыркы көп адамдар пневмония болуп ооруганы ошонун баардыгы бул коронавирус инфекция да. Аны мындай ажыратып мындай бөлгөн бул туура эмес да. Бирок ошол эле учурда мына азыр бизде жанагы өнөкөт өпкө оорулардын дагы саны өтө көп Кыргызстанда. Биздин изилдөөлөрдүн негизинде 200 миңдей өпкө ооруга чалдыккан адамдар бар, мындай коркунучтуу өпкө ооруларгачы. Анан ошол ооруларга дагы биз мындай азыр тең көңүл бурушубуз керек да. Мына азыр дүйнөлүк өнөкөт бүтөлмө оорулардын жанагы күнү деп белгиленип атат да, хроническая обструктивная болезнь деп коет. Эми ошол оорулардан мисалы коронавирус бизге келгенге чейин эле, пандемияга чейин эле ошол оорудан абдан көп миллиондеген адамдар дүйнө жүзүндө, Кыргызстанда дагы миңдеген адамдар жыл сайын жабыркачы да. Негизги себеби бул тамеки чегүү. Эми ошон үчүн баягы ушунун баардыгы эми башка дагы көйгөйлөр көп эми мындай эгерде тереңирээк мындай ой жүгүртүү мындай ошол багытка көңүл бурсакчы. Негизи менин айтайын дегеним, адамдын ден соолугу биринчи катарда болуш керек. Анан ушул адамдын, биздин Кыргызстандын жарандары, жалпы эле дүйнө жүзүндө азыр ушундай чакыруулар болуп атат. Эң кымбат ден соолук, ошон үчүн бүт күч аракеттер кайсы мамлекет болбосун ошол ден соолукка болуш керек, ден соолукту чыңдоо. Анан албетте ар бир адам ушул жерде мен мындай коронавируска тиешеси бар, жанагы башка ооруларга тиешеси бар маселеде ар бир адам өзүнүн ден соолугун өзү карап, анан ар бир адам ошол ден соолугуна өзү жооптуу болуш керек да. Анан ошол ден соолук маселеси бүт үй бүлөнүн тегерегинде болуш керек, ар бир үй бүлөдө. Анткени мисалы азыркы коронавирус инфекциясын алсак, биз Ошко барып келдик, азыр жакында эле Баткенге бардык, Жалал Абадка барып келдик. Анан бир мындай көрүнүштө көчөдө жүргөн эл, мисалы базарда бир дагы адам маска тагынбайт экен. Ошол жерде биз өтөртө жүрдүк, дарыгерлер, биз эле маска тагынып жүрдүк. Башка бир дагы жаран маска тагынбайт. Бул деген ошол ден соолукка, өзүнүкүнө жана тегеректегилердин ден соолугуна кайдыгер мамиле да, терең түшүнбөстүк менен жасаган мамиле. Ошол эле учурда ооруканада жанагы искусственный вентиляция аппаратында жана өтө оор акыбалда жаткандардын саны абдан көп, 1000ден ашык азыр ушундай оорулар. Бардыгы коронавирус инфекциясы да. Анан мисалы тамеки чеккен адамдар мурдагыдай эле өтө көп. Жана насыбай бул Кыргызстандын өзүнчө бир немеси болуп кетти мындай. Азыр кичинекей балдардан баштап насыбай колдонуп башташты. Бул деген өтө чоң мындай бир көйгөй да насыбай. Андан тышкары ичимдик, андан тышкары жанагы туура тамактануу, кыймыл аракет, ушундай нерселерге абдан терең көңүл бурушубуз керек да. Ар бир адам өзүнүн ден соолугун чыңдаш үчүн ошол тамекини тез арада бардыгы чыгаш керек. Анткени бул тамекеле жыл сайын бизде Кыргызстанда миңдеген адамдардын ден соолугун алып кетип атат. Ошол жанагы жүрөк оору деп атабыз, өпкө оору, рак оорулары, ошолордун бардыгы өлкөндүн негизги себеби бул тамеки чегүү да. Ошону биз мындай түшүнбөйбүзбү, бирок көпчүлүк адамдар билип туруп, түшүнүп туруп деле ошону баягы мындай көңүл бурбай, ошого мындай бир туура мамиле жасабай дагы деле жүрүп атышат да. Ошон үчүн маселе, ден соолук маселеси өтө чоң. Мына мисалы мен бир маалымат айткым келет. Дүйнөлүк медициналык коомдун анализдери боюнча, ошолордун эксперттердин анализи боюнча бизде Кыргызстанда мисалы 500 миң эркек адам тамеки чегет экен. Ошонун ичинен бир 200 миңи мына келе жаткан жылдары көз жумат деген, этте баягы өлүмгө учурайт деген маалымат бар да. Элестетсеңиз, баягы биз азыр коронавирус деп 1000ден өлгөн адамдардын саны 1000ден ашат да. Ошол мындай бизге мындай чоң мындай бир көйгөй болуп атат да. Чынын айтканда, ар бир адамдын жашоосу, жана бул өмүрү бул биз үчүн өтө кымбат да. Бирок тамекиден мына келечекте эле ушу бир тамекиден 100 миң деген адамдарды биз жоготуп алабыз да. Ошого кандайдыр бир мындай терең көңүл бурулбай жатат. Мыйзам керек, мыйзамды кабыл алышыбыз керек. Тез арада ушул тамекиге каршы
өтө мындай катуу чектөөлөр киргизиш керек тамекиге каршы, ошол эле ичимдикке каршы, насыбайга каршы, ушундай да. Талантбек мырза, демек мына ушул өнөкөт жаман адаттар ушул ден соолукка абдан чоң зыян келтире тургандыгын буга чейин да айтылып келген, ушул тамекинин коркунучтуулугу, айрыкча ушул өпкөгө, зыяндуулугу дегендейчи, эми мына ошолор изилдендиби? Мына ошол тамеки чеккен кишинин канчалык бүгүнкү күндө коркунуч, кооптуулугу бар мына ушул пневмонияга кабыла тургандыгына? Анын бардык далили бар. Тамеки чеккен адам коронавирус инфекциясы менен бат жуктурат. Коронавирус инфекциясы менен абдан катуу ооруйт. Ал жаган эле азыркы мына бизди мындай кандайдыр бир тынчсыздандырып аткан бул азыр грипп оорусунун сезону башталат да. Сасытмоодун сезону башталат. Ошол тамеки чеккен адамдарда жанагы грипп оорусу, грипп вирусу, анан коронавирус вирусу менен жугуп калат деген баягы немеси абдан жогору да, риск деп, коркунуч. Демек иммунитет төмөндөйт. Ооруп калса абдан катуу оор акыбалда болот ошол тамеки чеккендерчи. Демек бул ошол эле көп мындай себептердин бири эле тамеки чегип анан мындай катуу акыбалга ден соолук боюнча туш келип кала тургандай ушундай коркунуччу. Анан жана ичимдик, анан жанагы биздин абанын таза болбогону дагы өпкөгө катуу таасирин тийгизет. Түшүнүктүү болду. Талантбек мырза, айтып койсоңуз, мына биринчи толкун жайында болбодубу? Ысык кезде. Азыр кыш мезгили болуп атат, экинчи толкун. Бул коронавирустун негизи аба ырайына мындай алмаштыруу нерселери барбы? Бул кайта күчөшү мүмкүн. Бирок алсыз болбойт. Сууктачы бул вирус. Кайра баягы ошол вирустар, респиратордук вирустар, ушул суук мезгилде күч алышат да. Бизде мисалы сезон дайыма грипптин жана башка респиратордук вирустардын сезону дайыма күзүндө, кышында башталат да, күч алат да. Коронавирус инфекциясы ошол эле респиратордук вирустардын бир түрү да. Ошон үчүн азыр абдан мындай ушундай бир терең көңүл бурушубуз керек. Ден соолук айтып атпаймынбы? Ар бир үй бүлөнүн ичинде ушуга көңүл буруш керек. Баягы эле чакыруулар, үйдө болгула деген, баягы тамеки чекпегиле, насыбай атпагыла. Абаны ар бир адам ушул тегеректеги биздин мисалы экология дейбиз го. Абанын тазалыгы, биздин жаратылыштын тазалыгы. Биз ошого абдан терең көңүл бурушубуз керек. Анткени биз мына тегеректеги биздин чөйрө менен байланышпыз да, абдан тыныч. Ар бир тал дарак, ар бир жанагы жаратылыштын ушул бир бөлүгү менен биздин жашообуз абдан тыныч байланышта да. Ошон үчүн биз өзүбүздүн чөйрөбүздү, жашаган жерибизди абдан таза кармашыбыз керек. Бул жөн эле куру сөз эмес. 7 миллион адам ушул абанын бузулушунан жыл сайын 7 миллион адам көз жумат. Түшүнүктүү. Талантбек мырза, айтып койсоңуз, биринчи толкунда жабыркагандар, ооругандар азыр экинчи толкунда кайра оорушу мүмкүнбү? Элде мындай башка пикирлер болот. Биринчи ооругандар экинчи коронавирус менен оорубайт. 6 ай, жок дегенде 6 ай абдан күчтүү иммунитет болот. Бирок ошол баягы оорубайм деп туруп, баягы санитардык жана ережелерге көңүл бурбай койбош керек. Кайра сактанып жүрүш керек. Түшүнүктүү. Анткени ооруган адам жуктуруучу болушу мүмкүн. Бир, экинчиден жана грипп менен ооруп калышы мүмкүн. Ошон үчүн санитардык эрежени бардыгы тең кармаш керек. Бирок оорубайт экинчи жолу. Талант мырза, мына буга чейин ошол ковидке колдонулган дарылар же болбосо ошол мезгилде пневмонияга да колдонулгандыгы тууралуу дагы айтылып келди эле. Мына убакыт өткөн сайын оорунун дагы белгилери өзгөрүп жаткандыгы маалым болууда. Мына ушул пневмонияга кандай дарылар колдонуп атат, кандай өзгөрүүлөр болуп атат? Баягы биринчи коюлган жанагы жыйынтык менен азыркылардын айырмасы барбы? Эми дагы кайталап айткым келет да. Коронавирус инфекциясы менен пневмонияны бөлгөн болбойт. Мына ошолордун белгилери кандай болуп атат? Өзгөрүп, мына мисалы үчүн буга чейин жыт сезбей каласың, даам билбей каласың деп аттылы. Белгилери өзгөрүлгөн жок. Кошумча бир белгилерди окумуштуулар жазып атат, кулагы жакшы укпай калат, анан дагы башка бир белгилер болот деген ушундай маалыматтар келип жатат. Бирок мындай эч кандай өзгөрүү болгон жок. Пневмония коронавирустун бир мындай коркунучтуу белгиси, коркунучтуу эмес, бир белгиси да. Анан дарылоолору бир эле. Бул коронавирус инфекция менен
пневмонияны бөлгөн болбойт. Демек ошол эле дарылар колдонулуп атат же мындай жаңы алгоритм иштелип чыктыбы? Жок, азыр 4-алгоритм менен иштеп атабыз, 4-протокол менен. Бүт Кыргызстан. Биз ошону азыр бүт региондорду кыдырып, 4-протоколду айтып берип, түшүндүрүп, айрыкча жана өмүрдү сактай турган ыкмаларга көңүл бурдуруп атабыз. Дарыгерлердинчи. Мына азыр биз Нарынга, азыр Караколго, Таласка бага өтүп атабыз. Мына 2-3 күндөн кийин. Анан ошол жанагы азыр биз 5-протоколду иштеп баштадык. 5-протокол. Ошол 5-протоколдо мындай кээ бир маселелерге көңүл өзгөчө буруп атабыз. Мисалы, эгерде адам грипп вирусу менен, анан коронавирус менен чогуу ооруп калса, кантип дарылашыбыз керек дегенчи маселе. Андан тышкары жанагы азыр миңдеген адамдар ооруп аягып, бирок дагы деле оорудун белгилери сакталып калып атпайбы? Ошолорду биз кандай дарылашыбыз керек? Ким ошолорду көзөмөлгө алыш керек деген ушундай маселелерди коюп, мына 5-протоколго, анан үйдүн шартында кандай дарыланыш керек деген тактоолор ушундай азыр 5-протоколго киргизилет. Менин оюмча, Кудай буйруса, мына эмки жумада биз ошол 5-протоколду иштеп бүтүрөбүз. Эмки жуманын мүмкүн аяк чендеринде уже бекитилет деп ушундай биз аракет жасап атабыз. Эртерээк азыр мына суук түштү, азыр мына грипп келет. Ошого мындай даярдык катары ушул 5-протокол мен ойлойм абдан жакшы ушундай бир неме болот да, жардам болот. Түшүнүктүү. Талантбек мырза, айтсаңыз, ушул симптомдорун билдик, карантин баарынан өттүк биринчи толкунда, азыр экинчи толкун деп атабыз. Анан ушул дары боюнча сурасам сизден. Дүйнөдө мына Россияда айтып атат, биз вакцинаны чыгардык деп, азыр тест өткөрүп атабыз деп, башка Улуу Британия, Америкада дагы ушундай сөздөр болууда. Негизи ушул боюнча маалыматыңыз барбы? Эгер вакциналар чыкпаса, бул экинчи толкун, анан 3-4 боло береби? Мындайда мен баягы адис катары ушул маалыматтардын баардыгын эмне каякта эмне болуп атат карап турам да. Анан ошол вакцина боюнча азыр дүйнө жүзүндө бир дагы толук жанагы изилдөөлөрдөн өтүп, анан мындай аныкталган вакцина жок да дүйнө жүзүндө. Анан мына вакцинаны колдонуп баштайбыз, анан мынтебиз деген. Анткени мындайда эл аралык баягы эрежелер бар да, ар бир вакцинаны иштеп чыгып, анан элге таркатыш үчүн 4 мындай кадам изилдөөлөрдөн өтүш керек да. Ооба, 4 этаптан, ооба. Ошолор бүтөлөт али, дагы деле бүтөлөт. Анан азыр эми мындайда, азыр дүйнө жүзүндө баягы бул дары ушундай пандемиялар болгондо сөзсүз түрдө мындай политикада аралашып кетет экен да, баягы жарыш болуп атат азыр. Кайсы мамлекет биринчи чыгарат, анан бул жерде чоң мен ойлойм мындай жалаң эле элди дарылаш маселеси эмес, албетте биринчи катарда бирок бизнес, политика, анан ушундай нерселер бар да аралашкан. Сиз айтып атпайсызбы азыр ушул адис боюнча, адис катары ушу маалыматты дүйнө жүзүнөн алып турам деп? Божомолуңуз кандай, качан ушул жанагы 4 этаптан өтүп, анан жалпы элге колдонула баштайт ушул вакцина? Менин оюмча, бул жумуш эмки жылдын ушу күчтөрүнө барат го деп ойлойм да, эң эрте дегенчи. Эгерде чын эле бүт эреже жолдор менен болсо, эмки 21-жылдын ошол күчкүсүнө даярдык катары ушуну караса болот го деп ойлойм да, эгерде мындай баардыгы так жакшы, ушундай жакшы деңгээлде изилденип анан жасаса. Бирок ошол эле учурда кээ бир мамлекеттер баягы изилдөөдүн негизинде деп көп адамдарды мындай вакцинация кылып атпайбы? Андай аракеттерди биз колдошубуз керек. Бирок биз Кыргызстанда жалаң гана далилденген, сакталган, зыян тийгизбей турган гана вакцинасы болобу, башка дарылары болобу, ошолорду ишке киргизишибиз керек да. Анткени бүгүнкү күндө баягы мындай айтып атпаймынбы? Так ошол вакцина бүт мындай этаптарын, изилдөө этаптарын, жолдорун мындай өтө элек да, бүтөлөт бул жумуш. Бирок жанагы мисалы мындай биринчи жыйынтыктары жакшы экен деп кээ бирлер жарыя кылып атышат. Мисалы жанагы Германия, жанагы башка да Америка Кошмо Штаттарынын мындай чыгарып аткан вакциналары, Россиянын вакциналары мындай жакшы экен деген биринчи ушундай немелерди жарыя кылып атышат да, маалыматтарды. Бирок изилдөө
бүт элек Акырына чейин чыгат элек. болуп атат. Эми мына ошол дарылануу мына бүгүнкү күндө бизде эми ал вакцина качан иштелип чыгып, кандай кылып өзүнүн натыйжасын берет, бул алдыдагы келечектин иши болуп атат да. Мына азыркы маалда алганда кайсы дарыларды мына үй шартында деп атасыз, колдонуу аркылуу ошол эле мезгилде баягы сезондук гриппти анан мына кошумча болуп жаткан оорулардын бир алдын алууга болот. Ооба, бул жакшы суроо. Мындай да, бүгүнкү күндө коронавирус инфекциясын дарылай турган дары мындай иштетилип чыга элек да, жок дары. Коронавирус инфекциясын дарылай турган дары. Мындай жардам бере турган дарылар бар. Эми мен аны азыр айтпай эле коеюн, анткени бул деген биздин жарандар тилекке каршы бир нерсени укса анан өздөрү эле үйүнөн эле дарыланып баштайт, ооба. Анан мындай да 80% мындай эмне мындай маанилүү, биз билишибиз керек. 80% ооруган адамдар үйдө дарыланыш керек. Жеңил формада болушат да, бул бүт дүйнөдө ушундай тажрыйба, практика анан маалымат да. Андан ошондой мындай да, мисалы мен дарыгер катары эгерде ошол ооруп калган адамдын ден соолугу мындай жеңил формада деп чечим чыгарсам, анда үйдүн шартында эч кандай дарыны ичиштин кереги жок. Азыр мындай бизде чоң көйгөй дарынын жетпегендиги эмес, дарыны көп колдонгон чоң көйгөйгө айланбады. Айрыкча жанагы антибиотик дарылары, анан кереги жок өтө көп дарыларды азыр жарандар үйдүн шартында колдонуп атышат. Дарыгер айтпаса деле, дарыгердин көрүп немеси кеңеши жок эле. Ошон үчүн мен учурдан пайдаланып кайрылгым келет. Эгерде коронавирус инфекциясы жеңил формада болсо, үйдүн шартында болуш керек, изоляцияда адам эч жака барбаш керек. Телефон менен гана байланышып үй бүлөлүк дарыгер менен. Анан эч бир дарынын ичиштин кереги жок. Дарысы жок эле айыгып кетет. Анан ошону сөзсүз түрдө ушуга көңүл буруш керек да, анан өз алдынча аптекага барып, жанагы антибиотик дарыларын, анан кан тамырларга дары куюп, бул деген абдан зыян келтирет да. Бунун коркунучу өтө чоң. Биз бүгүн көрүп атабыз, ошол туура эмес дарыланып, коронавирус инфекциясынан эмес, ошол дарылардан оор акыбалга туш келген адамдар өтө көп болуп атат. Талант мырза, ошо ооруп калгандыгы белгилүү болсо, ошондой эле жанагы дене табы көтөрүлүп атса, дагы кайсы бир белгилер болуп атса, үйдө жөн эле жата бербестен, балким бир тамак аштан кайсы тамактарды колдонуш керек, кандай кылыш керек, эгер дары ичпей турган болгондо? Албетте, мындай да, мисалы үйдүн шартында жеңил формадагылар, мисалы, алар деген температурасы көтөрүлөт көпчүлүгүнүкү, суюктук ичиш керек, мындай жакшы тамактаныш керек. Андан тышкары кыймыл аракет керек, сөзсүз түрдө кыймылдаш керек, мындай ченемдүү. Андан тышкары жанагындай дем алуу, мындай гимнастикасын жасаш керек. Өткөнү мындай неметипчи, тренировка кылдырып, мындай кенен дем алып, терең дем алдырып, бир күндө мисалы 4-5 жолу бош болгон убакытта элечи. Ошентип эле аягып кетет 80% адамдар. Бирок бир дагы дарылардын кереги жок. Дары керек болот, мисалы эгерде дене табы көтөрүлүп кетсе, 35-тен өйдө. Ошондо мисалы температураны түшүргөнгө эле. Бирок температураны нормага түшүрбөш керек да. Анткени температуранын көтөрүлгөнү бул ошол адамдын денеси ошол вируска каршы күрөшүү да. Ошон үчүн эч качан температураны нормага түшүрөбүз деп аракет кылып, анан жанагы мисалы температураны түшүрө турган дарыларды бир күндө 3 маал, 4 маал деп мынтип ичпеш керек да. Бул өтө чоң мындай туура эмес нерсе да. Талантбек мырза, рахмат. Жыйынтыктоочу суроо берип койсок, ушу пневмония башка дагы ооруларды козгошу мүмкүнбү? Коронавирус инфекциясы бул деген мындай системалык оору да. Эгерде адамда өнөкөт оорулар болуп калса, бул сөзсүз түрдө ошолорду козгошу мүмкүн да. Ошон үчүн жанагы мисалы ооруп калган адамдарда эгерде жүрөк оорусу, кан диабет оорусу же башка өнөкөт оорулар болсо, алар сөзсүз түрдө үй бүлөлүк дарыгерлердин мындай көзөмөлүндө болушу керек да, сөзсүз түрдө. Анан жанагы толуктоочу суроо айтсаңыз, үйдө баягы жатып организм өзү күрөшөт деп атпайсызбы? Эгер мисалы 65 жаштан өйдөгү жарандарга кандай кеп кеңеш сунушуңуз бар? Кеңешиңиз бар? 65 жаштан өйдө жаран коронавирус инфекциясы менен ооруп калса, ал деген ооруканага жатышы керек. Бул сөзсүз түрдө биринчи симптомдор мындай да риск деген болот да. Алар сөзсүз түрдө жанагы анткени мындай да 65-тен
өйдө болгон адамдардын көбүндө өнөкөй оорулары болот да. Анан сөзсүз түрдө ошол жанагы үй бүлөлүк дарыгер менен байланышып туруп, анан мындай биринчи маселе үйдө дарылайбызбы же ооруканадабы деп ушул маселе сурооду чечиш керек да чогуу. А бирок мен ойлойм көпчүлүк учурда бул деген баягы уже жеңил форма болбойт, бул орточо формасы болот. Ооруканага жаткан эле туура болот. Анткени бизде атайын ыкмалар бар да, ошол мисалы 65 жаштан өйдө болуп ооруп калган адамдарда баягы коркунучтуу өзгөрүүлөр болуп кетишкен. Бирок андан коркпош керек, эми бул сактануу да, бул алдын алуу, сактануу. Чоң рахмат, Талант мырза, абдан маанилүү маек куруп бердиңиз. Сизге ыраазылык билдиребиз. Таңертең туруп ушу убактыңызды бөлүп угармандарга ушундай маек куруп бергениңизге. Кесиптешим, Бишкекте саат 7ден 30 мүнөт өткөндүгүн көргөзүп, демек бул кайрадан жаңылыктарга кезек жетти деген ишин турат. Канат, кош келдиң. Кандай жаңылыктарың бар? Здравствуйте, уважаемые дорогие мои коллеги. Приветствую вас всех. Доброе утро. Как у вас дела? Гульджан, как всегда, выглядишь хорошо. В эфире новости. Спасибо. В ходе рабочей поездки 9 ноября 2020 года в Нарынскую область, исполняющего обязанности президента, премьер-министра Кыргызской республики Садыра Джапарова, населением региона был поднят вопрос о проблемах, связанных с уплатой кредитов, возникших на фоне ограничений в связи с коронавирусной инфекцией. Так, в целях оказания государственной поддержки заемщикам, получившим кредиты в финансово-кредитных организациях Кыргызской республики и оказавшимся в сложном социально-экономическом положении, правительством Кыргызской республики принято постановление об освобождении заемщиков, получивших до 1 октября 2020 года не более 100 тысяч сомов от уплаты начисляемых процентов в декабре 2020 года и январе-феврале 2021 года. Данное решение принято также в связи с эпидемиологической и социальной ситуацией, вызванной пандемией коронавирусной инфекции COVID-19. Согласно постановлению, в случае, если у заемщика существует несколько параллельных кредитов в пределах суммы до 100 тысяч сомов, компенсации подлежат проценты только по одному из выбранных кредитов. Далее, в рамках принятого решения Национальному банку Кыргызской республики было поручено представить в Министерство финансов Кыргызстана в срок до 1 декабря текущего года сводный реестр финансово-кредитных организаций для заключения Министерством финансов Кыргызской республики соглашения о субсидировании начисляемых процентов. При этом особое внимание необходимо уделить обеспечению контроля достоверности данных и целевому использованию полученных субсидий. Министерству финансов Кыргызской республики было поручено в течение 5 рабочих дней перечислить финансово-кредитным организациям расчетные суммы субсидий. Данное постановление было подписано премьер-министром и вступило в силу со дня официального опубликования. Секретарь Совета безопасности Кыргызстана Рыскельди Мусаев накануне 17 ноября принял участие в заседании Комитета секретарей Советов безопасности Организации договора о коллективной безопасности в формате видеоконференции. На заседании обсуждалась степень влияния современных вызовов и угроз на состояние безопасности государств, членов ОДКБ. В своем выступлении Рыскельди Мусаев отметил, что серьезными проблемами для безопасности в зоне ответственности организации являются процессы экспорта терроризма и радикализма с территорий, где не прекращаются боевые действия и не стихают острые кризисные явления. Правительство озаботилось повышением цен на продукты питания в Кыргызстане. Как заявил исполняющий обязанности премьер-министра Артем Новиков, предлагается ввести госрегулирование цен и временный запрет на вывоз некоторых товаров. Кроме того, с импортерами ведутся переговоры о формировании необходимого запаса продуктов питания. Новиков заверил, что перебоев с обеспечением продовольствия в стране не будет. Все дорожные службы Кыргызстана будут работать круглосуточно. По данным аппарата Кабмина, погодные условия в стране резко ухудшились, а любая остановка движения автотранспорта повлияет на экономику нашей страны. Поэтому службам, которые работают в части обслуживания трасс, поручено строго следить за безопасностью на дорогах, а также организовывать пункты обогрева и медпомощи близ опасных участков. Ряд депутатов предлагают провести референдум по внесению изменений в Конституцию Кыргызской республики 10 января 2021 года. Соответствующий законопроект вынесен на общественное обсуждение, сообщается на сайте Джогорку Кенеша. Законопроект инициировали 80 депутатов парламента. Основными новеллами в проекте новой редакции Конституции при сохранении значительного числа уже проявивших свою правовую
направленность конституционных норм предлагается уточнение и компоновка по направлениям всех прав и свобод граждан, введение института народного Курултая, переформатирование институтов президента и правительства с возложением на главу государства ответственности за формирование и работу правительства, уточнение института парламента по численному составу и другие законодательные новшества. В столичном торговом центре ГУМ в подозрительном пакете вчера, 17 ноября, нашли банку с вареньем, сообщили в пресс-службе ГУВД Бишкека. По данным милиции, черный пакет оставила гражданка, которая приходила в филиал банка в торговый центр. К вечеру вчерашнего дня торговый центр работал уже в штатном режиме. Напомним, в службу 102 накануне 17 ноября днем поступил вызов о том, что в здании торгового центра ГУМ нашли подозрительный пакет. Здание было оцеплено, люди ради безопасности были эвакуированы. На 7 часов утра по бишкекскому времени сегодня, 18 ноября, в мире случаев заболевания COVID-19 зарегистрировано 55 миллионов 930 тысяч 887. Летальных исходов 1 миллион 342 тысячи 864. Выздоровели 38 миллионов 931 тысяча 906 человек. Это пока новости на этот данный час, и далее о погоде. Сегодня, 18 ноября, днем на большей части территории Джалабадской, Ошской, Баткенской областей, в отдельных районах Чуйской, Таласской, Сыкульской, Нарынской областей снег. На дорогах снежный накат, гололедица, ветер западный 4,9 метров в секунду. Днем в отдельных районах с усилением до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха: Чуйская и Таласская области минус 2,7, в Баткене минус 1 плюс 4, в Ошской, Джалабадской области 0 плюс 5, и Сыкульской области плюс 1,6, Нарынской области минус 2 плюс 3. В Бишкеке сегодня днем снег, ветер западный 4,9 метров в секунду, максимальная температура воздуха днем сегодня в столице минус 2, минус 4. Ну и перед тем, как покинуть эту гостеприимную студию, вот я одну информацию любопытную нашел. И одна из исследовательских компаний, которая носит название We Still Out, опросила пользователей смартфонов и выяснила, что средний человек потратит на смартфон за всю свою жизнь около 76 500 часов, или, если округлить, это 9 лет. Это очень много. Этот показатель специалисты вывели, учитывая среднюю продолжительность жизни, возраст приобретения смартфона и среднее суточное время использования аппарата. Далее идет интереснее. Люди, родившиеся в период с 1981 по 1996 годы, проводят больше всего времени за телефоном. Далее следуют представители поколения X, а именно те люди, которые родились в период с 1965 года по 1980 годы. Они проводят 3 часа в день. Меньше всего времени на смартфоне, конечно, тратят бумеры. Это люди, рожденные в период с 1946 по 1964 годах. Это 2,5 часа. По подсчетам специалистов, миллениалы или поколение Y в социологии и демографии, поколение те, кто родился между 1981 и 2000 годами, проводят в телефонах почти пятую часть своей жизни, 23%. А люди поколения X 16,5%, а бумеры 9,9%. Такая информация, так что... Бумеры көбүрөөк Бумеры, да. Кана, демек сен экөөбүздүн жылуубузду карай турган болсок, демек биз 3 сааттай отурат экенбиз да. Да, мы поколение Y, это люди, родившиеся в период с 2000 по 2000. Көбүрөөк отура турганыбызды айта кетели. Себеби биздин жумушубуз дайым ушул телефон менен байланышкан, интернет менен байланышкан. Бул албетте ошол үйдө турган же болбосо дагы башка кызматта турган. Ну вот интересно, извини, что перебил тебя, Гульджан. Интересно, вот те люди, вот, например, в моей юности не было же телефона вообще, имеются были телефоны, вот телефонные будки и все, и домашний телефон. Да, вот интересно, где-то можно найти вот статистику, сколько часов проводили в библиотеках те люди, которые родились в период поколения X, да, надо X, Y, да, не знаю вообще. Так что это пользуйтесь. Ошол көрсөткүчтагы эми жаңы муун келген сайын ошо өзгөрүп
көбөйөт болуш керек. Ну да, но тем не менее... Азыр 2 жаштан баштап эле смартфонду кармап Да, и бербей койсоң сейчас ыйлаш. да, это и удобнее, с одной стороны, молодым родителям, чтобы, да, вот как ты сказал правильно, Балдар Мирлан, да отдать да, телефон, пускай они там что-то ковыряются, а молодые родители занимаются своими домашними делами. Но это влияет на психику. Да. Вот две стороны одной медали, к сожалению. Кызыктуу жаңылык менен аягына чыктыңыз. Жаңылыктарды чоң рахмат. Вам спасибо, счастливого вам эфира. Нашим радиослушателям также советую не переключаться. Вы слушаете Биринчи радио. Далее будет еще интереснее. Сөзсүз түрдө биринчи радио түзөбөдө өзүнүн уктурууларын улантып жатат. Мына ковидтин таасири бүгүнкү күндө бир эле ушул адамдын ден соолугуна эмес, андан сырткары ар бир тармактын ишине дагы өзүнүн таасирин тийгизип жаткан кезде, айрыкча андан өлкөнүн билүү берүү тармагынын иши аксап жаткан учуру. Деген менен Билим берүү жана Илим министрлиги экинчи чейректен өлкө аймагындагы орто билим берүү мекемелери кадимки тартипте иштей башташы мүмкүндүгүн буга чейин билдирип келген. Ошондой эле эпидемиологиялык абалга жараша кырдаалдын өзгөрүп тургандыгын дагы белгилеп, 11 ноябрдан баштап Бишкек жана Ош шаарынан башка аймактарда мектептер балдарга эшик ачканы маалым. Албетте бул дагы убактылуу көрүнүш экендигин республикалык штабтан айткандар бар. Эгерде кырдаал жакшырса, буга жогоруда аталган 2 шаар да кошулушу мүмкүн экен. Биз бир жумадан бери балдардын мектепке келиши, сабактар кандай тартипте өтүп жатат, ата-энелердин нааразылыгы дагы болуп жатты. Суроолорубузга жооп алуу үчүн Билим берүү жана Илим министрлигинин адиси Айнура Сүйүндөкова кайрылганбыз. Саламатсызбы, Айнура айым? Саламатсызбы. Кутмантаңыз менен Айнура айым. Кутмантаңыздар менен. Алгач сизге ыраазылык билдиребиз. Мына ушундай таң атпай бизге убактыңызды бөлүп, жалпы эле ушул кыргызстандыктарга ушундай маалыматтарды бергенге даяр турганыңызга. Мына бүгүнкү күндө аймактардагы мектептерде билим берүү тууралуу жогоруда сөз кылып атабыз. Бишкек менен Оштон башка жерлерде мектептер кандай иштеп атат? Саламатсыздарбы да бир жолу. 11 ноябрдан баштап мектептерде окутуу 3 форматта жүрүп жатат. Бул реалдуу, аралыктан жана аралаш. Аймактык санитардык эпидемиологиялык көзөмөлдөө жана жергиликтүү органдары тарабынан локалдуу каралып жатат. Ар бир мектепте министрлик сунушталган алгоритм негизинде окутуу жүрүп жатат. Окутуунун форматы мектеп жайгашкан айылдагы жана шаардагы эпидемиологиялык кырдаалга жараша болот. Ошондо андан тышкары дагы мектептеги окуучулардын санына, мектептин кубаттуулугуна жараша аныкталган. Бул форматты тандоодо ата-энелерге тандоо укугу берилген, себеби өзүңүздөр айтып кеткендей, коомчулукта ата-энелер арасында ар кандай ой пикирлер жаратып жатат. Анткени деген айрым ата-энелер ошо реалдуу түрдө окутууда балдарын мектепке жибергенден кооптонушуп турат. Ал учурда ата-энелер мектеп менен келишим түзүп, балдарды аралыктан окутууга мүмкүнчүлүк берилген. Мектептерде ошо бүгүнкү күндө ошо реалдуу түрдө эпидемиологиялык көзөмөлдөө органдары тарабынан улуттап берилген 1768 мектеп реалдуу түрдө өтүп жатат. Эми ар бир мектепте ар кандай, мисалы ар бир мектепте 1 класстар гана окуп жатат, ал эми айрым мектептерде 1-11 класстар. Демек ошо жана окуучулардын санына жараша, себеби деген алар жана социалдык аралыктарды сактаганга мүмкүнчүлүк бериш керек. Андан тышкары эң негизги талаптар мектептерге коюлган бул санитардык эрежелерди сактоо, бет кап тагынуу, колду жууганга шарт түзүү. Ошондой эле бул боюнча саламаттык сактоо министрлиги менен биргеликте атайын нускама иштелип чыккан. Андан тышкары ошо ЮНИСЕФ эл аралык уюмдун казылуусу менен видео ролик тартылган. Бул жерде атайын мугалимдер үчүн жана окуучулар үчүн ушу санитардык эрежелерди кантип сактоо боюнча берилген да. Андан тышкары күнүгө ар бир мектеп боюнча, область, район боюнча мониторинг жүргүзүп жатат. Окуу процесси кандай жүрүп жаткандыгы боюнча. Себеби кырдаалга байланыштуу бул формат өзгөрүлүшү мүмкүн. Айрым мектептер реалдуу түргө өтүшү мүмкүн. Же болбосо аралыктан
окутууга өтүшү мүмкүн да. Бул ушул жанагы эле эпидемиологиялык кырдаалга байланыштуу болот. Мониторингтердин жыйынтыгы боюнча турбайбы? Айтсаңыз, ушул Бишкек, Ошто дагы ушундай, Ош шаарында дагы ушундай көрүнүш да, Ооба, Бишкек жана Ош шаарында бүгүнкү күндө угсаат бериле элек. Ал шаардагы мектептер аралыктан окуп жатат. Айнур айым, буга чейин айрым маалымат булактары башкы прокуратурага сабакка барбай жаткан балдарды текшерет деген маалымат жарыялашкан эле. Биздин режиссер дагы азыр ушул башкы прокуратуранын коомчулук менен байланыш жана маалымат бөлүмүнүн прокурору Эрмек Асановдун жообун даярдап жатат. Анан кийин маекти улантсак, сиз телефонду койбой туруп ошону уксаңыз. Биз негизинен маселени чоо жайын түшүндүрүп кете турган болсок, бул 1-Май райондук прокуратурасы тарабынан тактап айтканда үстүбүздөгү жылдын 11-ноябрында кароосуз калган жаш өспүрүмдөр тарабынан мыйзам бузуулардын алдын алуу максатында жана Бишкек шаарынын мэриясынын 1-Май райондук муниципалдык администрациясына, райондук ички иштер башкармалыгына жана райондук билим берүү башкармалыктарына онлайн сабактарга катышпаган окуучуларды аныктоо жана алар менен алардын ата энелери менен түшүндүрүү иштерин жүргүзүү жөнүндө болгону кат жөнөтүлгөн. Бул катты прокуратура органдары Кыргыз Республикасынын укук бузуулардын алдын алуу жөнүндө мыйзамын жетекчиликке алып жөнөткөн. Аталган мыйзамдын 9-беренесинде билим берүү системасындагы органдар жана окуу жайлар окуудан баш тарткан мектеп жашындагы өспүрүмдөргө окутууга тартуу боюнча чараларды көрүүгө тийиш. Демек, жана жогоруда аталган органдар балдар сабакка барып атабы, алар сабак учурунда башка жактарда жүрөбү, сабакка катышуусу кандай деген профилактикалык же болбосо алдын алуу түрүндөгү иш-чараларды жүргүзүүгө тийиш. Ал эми прокуратура мыйзамдардын так жана бирдей аткарылуусуна көзөмөл жүргүзгөн орган болгондугуна байланыштуу аталган маселени дагы четке калтырууга укугу жок. Ошол себептен мыйзамда белгиленгендей аталган багыттагы алдын ала чару көрүү иш-аракеттерди жүргүзүү үчүн жогорудагы укуктук ченемдик актыда көрсөтүлгөн талаптардын кынтыксыз аткарылуусунун максатында прокуратура төмөндөгү жогорудагыдай кат жөнөттү. Азыркы учурда прокуратуранын каттын негизинде тийиштүү органдар текшерүү иштерин жүргүзүүдө. Алар интернет клубтарда же башка жайларда сабак берүү учурларында жаш өспүрүмдөрдүн болуусу барбы жокпу деген жана башка ушуга байланыштуу маселелерди текшерет. Чогултулган материалдын баардыгы прокуратурага келип түшөт, анын жыйынтыгы менен анан тийиштүү чара көрүлөт. Бул прокуратура өзү кийлигишип же ата эне менен биргеликте барып онлайн сабак окуулардын баардыгын бирден текшерет дегенден алыс. Бул тийиштүү органдар өзүнө камтылган иш-аракеттерди гана жүргүзөт. Болгону прокуратуранын катынын негизинде мыйзамга таянып, жалпы жонунан ишти мамлекеттик органдын баардыгы биргеликте алып барууга тийиш да. Маалыматтын туура жеткирилүүсү дагы, туура эмес жеткирилүүсү дагы бул коомчулукта ар кандай пикирлерди жаратып калышы мүмкүн. Ошондуктан ушундай учурлардан оолак болушубуз керек да биз. Ал үчүн маалыматтарды чагылдыруунун алдында тастыктыгын бир ирет текшерип кетсек болот. Туура маалыматты так жана өз учурунда жеткирүү менен биз коомчулукту туура багыттоого, туура иш-аракеттерди жүргүзүүнү маалымдай алабыз. Айнур айым, буга кошумчаңыз кандай? Ушундай текшерүү иштерин жүргүзүп жатасыздар. Бул жерде сөз негизи жана сабак окубай эле көчөдө жүргөн балдар тууралуу сөз болуп атса керек. Сабакка катышпай жаткан окуучуларды мектепке тартуу боюнча негизи ички иштер министрлиги менен биргеликте системдүү түрдө жүргүзүлүп жаткан эле иш-чаралар. Ал боюнча ушул балдарды мектепке тартуу үчүн рейдтер жүргүзүлүп турат. Андай балдар аныкталган учурларда ошол балдар менен жана алардын ата энелери менен түшүндүрүү иштери жүргүзүлөт. Бул ошол бир гана максат сабакка катышпай жаткан окуучуларды мектепке тартуу. Бул жерде системдүү түрдө эле жүргүзүлүп жаткан иш. Бул биринчи жолу эмес. Мына эми ошол канча бала барып жатат, келбей койгондору дагы тууралуу маалыматыңыздар барбы? Ошол ата энелери кооптонуп балдарын жибербей жаткандыгы. Негизи ар бир райондо эле жана жаш өспүрүмдөр менен иштөө инспекциясы менен биргеликте иш жүргүзүлөт. Эми ар бир район боюнча эми статистика ички иштер министрлигинде бар. Алар менен биргеликте ошо маалымат алмашып, анан райондук билим берүү бөлүмдөрү тарабынан дагы, мектеп администрация тарабынан дагы ошо түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп жатат. Эми бул боюнча статистика ар кандай азыркы учурда
азыркы учурда рейдтердин жыйынтыгы боюнча да кошумча статистика бере алабыз да. Айнур айым, айтсаңыз, ушул сабакка катышпай, онлайн сабакка катышпай калгандардын себептеринин арасында мүмкүн биз билебиз да, көбүнчө кээ бир үй бүлөлөрдө 3төн 4төн балалуу үй бүлөлөр бар, баары мектеп окуучулар мисалы. Ошол учурда мисалы смартфону жок, баары бир убакта сабак окуйт, анан смартфону жок же компьютери жок, анан онлайн сабакка катышпай калгандар дагы учурлар болот да. Мисалы бул үй бүлөлөр боюнча мугалимдерде дагы мисалы смартфону жок, компьютери жок же интернетке акчасы жок, ушу төлөгөнгө. Ушул жагынан кандай иш жүрүп жатат? Негизи аралыктан окутууда бул көйгөй бар, аны биз жок дейбиз. Анткени дистанттык жана аралыктан окутуу 4-чейректе, былтыркы окуу жылындагы 4-чейректе башталганда эле бул көйгөй аныкталган. Бул көйгөйдү чечүү боюнча жергиликтүү бийлик менен биргеликте иш алып барылган. Бүгүнкү күндө аймактарда интернеттер туташтырылган, албетте жана өзгөчө алыскы аймактарда интернеттин сапаты начарыраак жерлер бар. Андан тышкары бир үй бүлөдө сиз айтып кеткендей эле 2-3 бала бар болсо, бир эле телефон болушу да мүмкүн. Эми бүгүнкү кыйынчылык 4-чейректе ата-энелер үйдө болгондо алар балдарына жардам берчү. Бүгүнкү күндө ата-энелер эртеден кечке чейин жумушта, балдар өздөрү үйдө калып, ошо сабактарды айрымдары учурунда аткарбагандар да бар. Бул боюнча ар бир мектеп, ар бир мугалим балдар менен иш жүргүзөт. Балдар менен кайтарым байланыш уюштуруп, онлайн сабактарды өтүшөт. Ал эми жанагы телефондору жок, же болбосо интернети начар иштеген же жок болсо, ал боюнча министрлик тарабынан видео сабактар даярдалган. Бул окуу жылына карата 7000ден ашык видео сабактар тартылышы керек. Бүгүнкү күндө бул иш улантылып жатат. Ага 260 мугалим тартылган. Демек бул сабактарды телевизор аркылуу да көрсө болот да. Ал эми ар бир мектепте өзүнүн ийкемдүү расписаниясы бар. Ошол расписанияга жараша ушу балдар менен аларга ыңгайлуу болгон убакта кайтарым байланышка чыгып окутууну жүргүзүшөт. Мына ушундай көрүнүш Ошто көп болуп атабы же Бишкекте болуп атабы же бул эки шаарда тең эле бирдей болгон көрүнүшпү? Негизи ар бир жерде эле мындай көйгөйлөр бар да, өзгөчө жанагы Бишкек шаарында эми мүмкүнчүлүктөрү деле ар бир үй бүлөнүн мүмкүнчүлүктөрү ар кандай да. Ошондуктан бул жерде ар кайсы варианттар берилген. Жанагы кайтарым байланыш уюштуруу биринчи, экинчи болсо жана телесабактар аркылуу окутууну жүргүзүү жана жанагы онлайн сабактар аркылуу. Ал ар бир мектеп ошо окуучулардын, үй бүлөлөрдүн мүмкүнчүлүгүнө жараша ар кандай форматтарды ыңгайлаштырат да. Мисалы, кээ бирлер мүмкүнчүлүктөрү бар болсо Zoom аркылуу, жок болсо телефон аркылуу, жок болсо телевизор аркылуу. Демек, бул форматтарды ар бир мектеп мүмкүнчүлүгүнө жараша, мугалимдердин мүмкүнчүлүгүнө жараша дагы жүргүзүлөт да. Айнур айым, сапаты, сабак берүүнүн сапаты негизи окуучулардын билим алуу сапатын кандай баалайсыз сиз ушул пандемия убагында? Пандемия учурунда аралыктан окутуу бул айла жок тандалган формат. Анткени деген албетте бала мектептен билим алышы керек, түздөн-түз мугалимден билим алыш керек. Бул учурда эми окуучулар үчүн дагы, мугалимдер үчүн дагы, ата-энелер үчүн дагы кыйынчылык жаратып жатат. Бирок эми ишенебиз, ушу эпидемиологиялык кырдаал жакшырып, бардык мектептер ушу реалдуу түрдө окутуп, окуучулар ушу билимди мектептен алса деп. Өзгөчө бүгүнкү күндө көйгөй жараткан нерсе бул бүтүрүүчү класстар болуп атат. Себеби дегенде бир нече айдан кийин алар жанагы жалпы республикалык тест түрлөрүнү тапшырышы керек. Мамлекеттик экзамендерди жана окуу жайларга тапшырганда өзгөчө ушу бүтүрүүчү класстарга абдан кыйын болуп жатат. Ошо биринчи кезекте бүтүрүүчү класстарды окутканга аракет кылып жатабыз. Ошо
тиешелүү органдардын чечими негизинде жана эле ушу башталгыч класстар, албетте жана 1-класстар алар биринчи жолу мектепке келгенден кийин, 2-класстар былтыр деле алар 4-чейректи толугу менен реалдуу түрдө өтүшкөн жок. Негизи эле жалпысынан бул аралыктан окутуу бардык эле окуучуларга кыйынчылык туудуруп жатат жана албетте билим сапатына дагы чоң таасирин тийгизип жатат. Айнур айым, мына ошол жогоруда дарыгерлер мындан мурун айтып берген маалыматтарына караганда, мына ошол адам үшөш керек экен, анан калса мына сезондук грипп болуп жаткан маалда, күчөп жаткан маалда өзүн өзү жылуу кармап, өзүнө өзү сак болушу керектигин эскертип өтүштү. Демек, мындан ушул балдардын дагы мына ушундай ооруга кабылып жаткандыгын дагы дарыгерлер айтып өтүштү. Мектептердеги жылуулук кандай болуп атат балдарга, мына аймактарда айрыкча камсыз болгон беле, ошол эле мезгилде балдардын ошол ден соолугуна кам көргөн учурларды тууралуу да айтып өтсөңүз. Бүгүнкү күндө бардык мектептерде жылуулук берилген, мына көчө дагы кече дагы ошо ар бир райондук билим берүү бөлүмдөрүнүн жетекчилери менен жыйналыш өтүп күнүгө маалымат алып турабыз. Бул жылуулук тараптан алар берген маалыматы боюнча көйгөй жок. Бардык мектептерде жылуулук берилген. Албетте биринчи кезекте балдардын жана педагогдордун ден соолугу биз үчүн абдан маанилүү. Ошондуктан саламаттык сактоо министрлиги менен жергиликтүү бийлик органдары менен биргеликте ушул балдарга жана педагогдорго шарт түзүү боюнча иштер жүргүзүлүп жатат. Мына дагы бир маалымат, ошол эле мезгилде жана жогоруда өзүңүз угуп өттүңүз, башкы прокуратуранын прокурорунун маалыматтарын ушу текшерүү иштери болот деп. Бул деген кайсы бир деңгээлде бүгүнкү күндө айрым ата энелер, ошол эле башка жарандардагы жарандык активисттер дагы кээ бирөөлөр айтып жатат, ушундай адамдын укугунун бузулуусуна мындай текшерүү иштери, анан калса мындай коронавирус учурунда деген. Буга сиздердин жообуңуздар кандай болот? Бул боюнча эми балдарды, бул негизги максат сабакка катышпай калган окуучуларды мектепке тартуу да. Бул жерде эч кандай укук бузуу деген жок. Себеби ушу кароосуз калган балдарга жардам берип, ошолорду мектепке тартып, ата энелер менен иш жүргүзүп, бул тескерисинче бул балдарга колдоо көрсөтүү да. Анткени дегенде бул жерде мектептин гана, мугалимдин гана жоопкерчилиги эмес, ата эненин милдети жана жоопкерчилиги да ошо окуучуларга өзүнүн балдарына билим алуусуна шарт түзүп берүү. Ошондуктан бул жерде мен ойлойм эч кандай укук бузуу жок, тескерисинче мындай көмөк көрсөтүп жардам берүү. Анткени андай балдар аныкталгандан кийин мугалимдер аларга билим берүү боюнча өз алдынча дагы иштерди жүргүзүп, ошол жардам беришет да. Айнур айым, айтсаңыз, өткөн окуу жылынын 4-чейрегинде окуучулардын алган билиминин деңгээли өскөнүн бир атайын изилдөөнүн жыйынтыгында айтылат. Ошол эле учурда бир мындай факты келтиришет. Ушул аймактагы директорлор өзүнүн мугалимдерин, өзүнүн мектебиндеги иштеген мугалимдерди окуучулардын баасын бир аз көтөрмөлөп койгула деген бир талап, сураныч катары бир кайрылышыптыр да. Ушундай маалыматыңыздар барбы? Болсо эмнеге антип суранышкан? Ушул онлайн сабак берүү үчүн элеби? Негизи мен жана жогоруда айтып кеттим, аралыктан окутууда кыйынчылыктар бар. Албетте билим сапатына дагы өзгөчө аралыктан окутуу көп мөөнөткө созулуп жаткандыктан, ар бир үй бүлөнүн мүмкүнчүлүктөрү ар кандай болгондуктан билим сапатына дагы таасир тийгизип жатат. Ал эми жанагы баалоо боюнча негизи ар бир үй бүлөнүн мүмкүнчүлүгү ар кандай да. Анан ар бир баланын дагы өзгөчө аралыктан билим алууну өздөштүрүү дагы ар кандай. Ошондуктан айрым учурларда окуучулар кандайдыр себептер менен телевизор иштебей калат, же болбосо телефон иштебей калган, интернет иштебей калып, учурунда тапшырмаларды жөнөтө албай калса, албетте балага колдоо көрсөтүш керек да. Ошондуктан аларга бааны убагында, тапшырманы убагында
жөнөткөн жоксуң деп эки койбостон аларга түшүнүк менен мамиле жасап ошо баланын балага мотивация берип баланы колдоо көрсөтүү да. Анткени деген аралыктан окутуу чындай эле абдан татаал, ошондуктан в пользу ребенка деп коебуз. Түшүнүктүү. Баланын пайдасына. Чоң рахмат Айнур айым, бизге ушул таңыртып туруп маек куруп бериңизге бизге ыраазылык билдиребиз. Эскерте кетсек, ушул аралыкта окуу жана өлкө аймагындагы мектептерге барып жаткан балдардын бүгүнкү күндө абалы жана билим берүүнүн сапаты тууралуу биз билим берүү жана илим министрлигинин адиси Айнура Сүйүндүкова менен түз байланышта болдук жана ал жооп берди. Мына демек ошол мезгилде бизге ушул саат 8 болуп калды. Азыр мен дагы бир толуктоочу бир маалымат берип коеюн. Азыр бизде 1 мүнөттөй бар экен, убакыт. Көптөгөн мугалимдер онлайн сабак өтүү үчүн смартфон сатып алууга карызга акча алышкан экен. Бул атайын изилдөөгө жанагы мен айткан Кыргызстандагы коронавирус илдетинин кырдаалындагы социалдык жана экономикалык укуктарды сактоо аттуу изилдөөлөрдүн негизинде божомолдонуптур. Смартфондордун баасы дагы келтирилген. Бул 7000ден 12000 арасында. Ошону менен бирге гаджеттерди сатып алууга өлкөдө киргизилген өзгөчө кырдаал режими дагы тоскоол болгон экен. Анткени соода түйүндөрү биз билгендей жабык болчу. Мындан тышкары мугалимдер уюлдук телефондорго интернет кошууга дагы акча сарпташкан. Орто эсеп менен айына 350 сомдон 850 сомго чейин чексиз интернетке. Окуучуларга үй тапшырмасын берүү же болбосо алардын ата-энелери менен байланышууга дагы акча сарпталчу. Муну мугалим өз чөнтөгүнөн төлөчү. Изилдөөнүн жыйынтыгында айтылгандай орто эсеп менен 1000 сом айына кетчү. Кээ бир ата-энелердин айтуусу боюнча үй бүлөнүн финансы жагынан таршыш болгондугуна байланыштуу балдары чала окуп же болбосо такыр окубай калгандагы учурлар кездешкен экен. Бул жөнүндө биз сүйлөштүк. Сурамжылоого катышкандардын өтө аз бөлүгү онлайн окуу жаккандыгын айтышкан. Булар көбүн эсе жогорку класстын окуучулары жана үй бүлөдөгү жалгыз балдар. Жанагындагы бир маалыматты толуктай кетейин. Ошол өткөн окуу жылынын 4-чейрегинде окуучулардын алган билиминин деңгээли өскөн. Буга мисал катары окуучулардын алган баалары деп белгиленген отчетто. Бааларды мугалимдер мектептин директорлору тарабынан көтөрмөлөшүн талап кылышкан, жана мотивация дегендей. Жыйынтыкта дээрлик бардык окуучулар 4-чейректи 4 жана 5 баалары менен аякташкан. Рахмат. Абдан жакшы жаңылыктарың бар экен. Анда биз кезекти жаңылыктарга берсек, Бакыт сөз сизде. Рахмат. Жогорку Кеңештин 80 депутаты демилгелеген баш мыйзамдын жаңы долбоору коомдук талкууга коюлду. Документкалык президенттин укуктары кеңейтилип, мамлекеттик башкарууга элдик курултай деген жаңы институт киргизилди. Ошондой эле парламенттин депутаттарынын санын 90го кыскартуу дагы каралган. Эл өкүлдөрү референдумду 2021-жылдын 10-январында кезексиз президенттик шайлоо күнүнөн өткөрүүнү сунуштап жатышат. Аларда Россиянын мамлекеттик думасы биринчи окууда Россиянын мурдагы президенттерине жана алардын үй бүлөлөрүнө кол тийбестик кепилдиктери жөнүндө мыйзам долбоорун жактырды. Мыйзам долбооруна ылайык Россиянын президентинин ыйгарым укуктарынын мөөнөтү аяктагандан кийин кол тийбестик укугу болушу керек. Башкача айтканда, аны камакка алуу, административдик же кылмыш жоопкерчилигине тартуу мүмкүн эмес. Ошол эле учурда эгерде экс-президенттин мамлекетке чыккынчылык кылгандыгы же башка оор кылмыш жасагандыгы аныкталса, мамлекеттик дума жогорку жана конституциялык соттун уруксаты менен суракка алса болот. Президенттикке талапкерлер кол топтоо барактарын 3-декабрга чейин тапшырышы керек. Талапкерлерди колдогондордун саны 30 000ден кем эмес жана 60 000ден көп эмес болушу шарт. Эске салсак, президенттикке талапкерлерди каттоо 14-декабрга чейин жүрөт, андан кийин үгүт кампаниясы башталат. Бүгүн 18-ноябрда жогорку кеңеш азык-түлүктөрдүн бааларынын жогорулашы боюнча өкмөттүн маалыматын угат. Маалыматка ылайык жыйын парламенттин жыйындар залында өтөт. Күн тартибинде 8 маселе бар. Ошондой эле Орто Сай базарынын аймагында чыккан өрттүн себептери, курулуш жана турак жай объекттерине карата жүргүзүлүп жаткан алдын алуу чаралары жөнүндө өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалыматы угулат. Ат башы районунун 4 бейтап районунда 4 бейтап оор абалда. Маалыматка караганда бүгүнкү күнгө карата Ат башы райондук аймактык ооруканасында 1 бейтап коронавирус жана 8 пневмониядан дарыланып жатат. Учурда бизге пневмониянын белгилери менен кайрылгандар көп болуп, анын башкы себеби адистер тояштардын көп болуп жатканы менен түшүндүрүүдө. Белгилей кетсек, Кыргызстандагы стационарларда дарыланып жаткан 882 бейтаптын абалы оор, 122 бейтап өтө оор абалда, 52си канааттандырарлык, 2082 киши орточо оор абалда
кылды. Учурда стационарларда 3138, ал эми амбулаторлук дарыланууда 4100 бейтап бар. Өлкөдө жалпы 67469 адам коронавируска кабылса, 58315 киши айыкты, 1207 каза тапты. Коронавируска каршы Спутник 5 вакцинасы Кытай менен Индияда чыгышы мүмкүн. Бул тууралуу Россия президенти 17 ноябрда видеоконференция форматында өткөн БРИКСтин саммитинде Владимир Путин билдиргендигин РИА Новости жазды. Путиндин айтуусунда Россиянын түз инвестициялар фонду индиялык, бразилиялык өнөктөштөрү менен Спутник 5 вакцинасын клиникалык жактан сыноо боюнча келишим түздү. Ал эми Кытай, Индия фармацевтика компаниялары менен алардын аймагында биздин вакциналарды чыгарган борбор ачуу боюнча макулдашышты. Россия президенти жакын арада коронавируска каршы россиялык 3-чү вакцина даяр болоорун дагы кошумчалады. Социалдык фонддун жетекчилиги тарабынан аймактык бөлүмдөрдөн акча өндүрүп алуу фактысы аныкталды. Бул тууралуу Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинен билдиришти. Сотко чейинки өндүрүш ишинин алкагында аймактык бөлүмдөрдүн жетекчилеринен мажбурлап туруктуу түрдө акча өндүрүп алып турган социалдык фонддун кызмат адамдарынын тобу аныкталды. Тергөө аныктагандай, ал иштердин уюштуруучусу социалдык фонддун аппаратынын жетекчиси болгон. Ал фонддун областтагы координаторлору аркылуу аймактык бөлүмдөрдүн жетекчилеринин ар биринен ири өлчөмдө акча чогултуп турган. Социалдык фонддун аппаратынын жетекчиси УКМКнын убактылуу кармоочу жайына камакка алынган. Республиканын башкы трассаларындагы өкмөттөр аралык жол тыгындары жок экендигин транспорт жана жол министрлигинин билдиришти. Маалыматка ылайык, төбө ашуу, ала бел жана өтмөк ашууларында кар жаап жатат. Жеринде жол кызматкерлери жолду кардан тазалап, инерттүү материалдарды чачууда. Узак сапарга чыгууну пландаштырган айдоочулар автомашиналардын дөңгөлөктөрүн кышкыга алмаштырып, унаалардын ортосунда жана жарым чакырым аралыкта сакташы керектигин адистер эскертүүдө. Учурда Кыргызстандагы жол кызматтары күнү түнү иш алып барышууда. Валюталар курсу менен тааныштыра кетели. 1 Америка доллары 84 сом 80 тыйын, евро 100 сом 68 тыйын, 1 орус рубли 1 сом 11 тыйын, казак теңгеси 19 тыйынга бааланууда. Бүгүн Чүй областынын абанын температурасы 2-7, Талас областында да ушундай эле температура төмөн, ал эми Ош, Жалал Абад жана Баткен областарында 1 градус сууктан 4 градуска чейин жогору болсо, Ысык Көл областында 1-6 градус жылуу, Нарын областында 2 градус сууктан 3 градуска чейин жылуу болсо, бийик тоолуу райондордо 7-12 градус төмөн. Бүгүн Бишкек шаарында бир аз кар жаашы күтүлөт, абанын температурасы 2-4 градус суук болот. Чоң рахмат Бакыт, биз сизге ыраазычылык билдиребиз. Биринчи радио түзөбөдө өзүнүн уктурууларын уланта берет. Сиздер менен биз бүгүн кесиптешим Мирлан Айталы жана Гүлжан Каражанова түзөбөдө жолугушуп турабыз. Мына биздин бүгүнкү акыркы жаңылыктарды карап турганда, ушул коррупцияга каршы иштер өзүнүн натыйжасын берип жаткандыгын дагы баам салып турабыз. Сезилерлик байкала баштады. Эми бул кандай өзүнүн натыйжасын берет, кандай жыйынтыгын берет, бул дагы бир алдыдагы мезгилдер көргөзсө керек деп ойлоп туралы дагы. Мына дагы бир жаңылык негизге бүгүнкү күндө коомчулуктун көңүлүн буруп турат. Бул болсо ошол баш мыйзамдын жаңы долбоорунун коомдук талкууга коюлгандыгы. Мына жогорку кеңештин 80ден ашык депутаты ушул демилгечи болуп көрсөтүлгөн баш мыйзамдын жаңы долбоору парламенттин расмий сайтына бул кечээ илинген. Документке ылайык жогоруда Бакыт окуп кетти. Ушул президенттин укуктары кеңейтилет экен, мамлекеттик башкарууга элдик курултай институту киргизилет экен. Ошондой эле парламент депутаттарындагы саны кыскара тургандыгы көрсөтүлүп жатат. Президенттик мөөнөтү дагы 2 жылга деп айтылат. 5 жылга 2 мөөнөт. 2 мөөнөттөн ашык болуш керек. Мисалы, буга чейин деле ушул конституцияга киргизилген өзгөрүүдө, бирок ушул мамлекеттик башкаруу бизде бүгүнкү күндө президенттик жана парламенттик башкаруу экендиги маалым. Биз мына ошол 2 мөөнөткө шайланып калган учурда кандай болуп калат? 90 депутат деген бул жаңы киргизилип жаткан өзгөрүүлөр боюнча дагы өзүбүздү ушул бир катар кызыктырган суроолорубузга эл аралык билим берүү жана изилдөөлөр борборунун директору, саясий илимдердин кандидаты Алмаз Ибраев менен байланышып жооп алалы деп турабыз. Саламатсызбы, Алмаз Оразакунович? Саламатчылык. Таңыңыз менен, Алмаз мырза. Алмаз мырза, мына жогоруда мына ушундай маалыматтарды окудуңуз. Сиз да бул менен мындай тааныш болушуңуз керек деп ойлоп жатабыз. Сиздин мына ушул коомдук талкууга коюлган мыйзам долбоору тууралуу кандай көз карашыңыз жана пикириңиз бар? Саламатсыздар дагы бир жолу.
үн жакшы угулбай атат, ошо балким силерге Сиздин үнүңүз абдан жакшы угулуп атат, Алмаз мырза. Угулсам да болду, жакшы болду. Ооба, бул маселе азыркы күндө курчуп турат. Биз кайсы бул конституционный реформа болгондо биз азыр кайсы башкаруу түрүнө өтөбүз деген маселе болуп атпайбы? Биз президентский формагабы же парламентскийге дегенде. Азыр эми бизде мурда деген мындай аралаш формада жашап келдик да. Бул акыркы бул президенттин эмеси башкаруусунда парламентский президентский деп. Негизи бул деле эң таң калыштуусу, эң биринчиден бул форма эч жерде көрсөтүлгөн эмес да. Бул конституцияда же болбосо башка эч жерде бизде көрсөтүлгөн эмес. Ошондо өткөндө бирде талаштар болуп, мен ошол кай жерде көрсөтүлгөн биздин президентский парламентский форма экенибиз деп форма правленияны көрсөтүп бергилечи десем, эч жерде ошондой бекитилген эмес экен да. Бул ошо закондордон улам чыгат деп атпайбы? Ошонусу да таң калыштуу болуп атат да. Менин оюмча ошол эң биринчиден биздин негизги бул форма правлениябыз конституцияда ошол мындай так жана даана бирине да берилиш керек да, биринчиден. Экинчиден биз ошо парламентскийге жактоочулар болуп атат. Президентский динде жактоочулар, анын каршылары да болуп атат. Бирок бүгүнкү күнгө чейин биз мына парламенттик деп келдик, парламенттик формага өтөлү деп келдик. Бирок бул бардыгы тең мындайча айтканда де юре болду да, юридикалык жактан. А фактически бизде президенттер башкарып, президенттер бийликтин башында турду да. Бизде парламент болгону менен парламент президенттин сөзүнөн чыга алган жок. Эгерде айрым эле депутаттардан тышкары болбосо. Андан тышкары өкмөт түздөн түз бул президентке көз каранды болчу бүгүнкү күнгө чейин. Ошондуктан биз уже буга чейин деле ошо мында жашап келгенбиз да, ошол эле форма менен, президенттик форма менен. И канча деген мамлекеттерде эле жашап келе жатат. Америка деле жашап кетет ушул форма менен. Как раз азыркы биздин ушул реформага сунушталып аткан кээ бир механизмдери ошол Американын саясий системасына окшош болуп атат да. Мисалы, өкмөттү жоюу, премьер-министрдин институтун жоюп, президент өзү жеке бийликти колуна алып, жана ошондой эле бийлик менен кошо жоопкерчиликти алат деген жери да. Бул бир четинен бизге дагы экономикалык жактан жакшы, себеби дегенде канча деген ошо орундар бошойт, канча деген ошол бюджеттик салымдар дагы бошойт, себеби дегенде бул жерде бизде азыр дублирование болуп атат да. Аппарат премьер-министра бар, и аппарат президента бар. Ошол эле жерде ошондой эле отделдер бар. Образование боюнча, медицина боюнча, экономика, культура боюнча, и бардыгында тең бир нечеден ошо эксперттер отурушат. Алмаз мырза, айтсаңыз, ушул жерден сөзүңүздү бөлүп кетейин, кечирип коюңуз. Бийлик бир адамга өтчү болсо, биз мындайды көргөнбүз да, мындай коркунуч пайда болбойбу, туулбайбы сиздин оюңузча? Кайра элдин наразычылыгы, кайра ошондой болбош үчүн кандай биз дагы өзгөртүүлөрдү киргизишибиз керек. Билесиз да, буга чейинки ошо качкан эки президентти алганда, мисалын алганда, ошол кезде биз президенттик башкаруу формасында иштеп келген. Коркунуч туулбайбы? Мындай мен ойлойм, азыркы биз эми мисалдарды келтирип атышпайбы, буга чейин келтирилген да, мисалы Түркмөнстан болуп каласыңар, же болбосо башка ушул сыяктуу баягы не то что авторитарный, алар Өзбекстан мурда ошо тоталитарный режимде болчу. Менин оюмча биз андай тоталитарный режимге барууга бизге мүмкүнчүлүк эме, биз эч качан андайга барбайбыз болуш керек. Биринчиден биздин менталитетибиз такыр башка. Көрдүңөр го, бизден бирдеме болсо эле биздики көтөрүп чыгат. Азыр президенттин бийликти колго алганы менен ал эл эч качан андай эмеге жол бербейт да. Себеби азыр уже эл ойгондо, жаштар мына талап кылып атат, иллюстрацияны талап кылып атат азыр. Мен биздин элди, жанакы биздин менталитетти башкалар менен салыштырууга мүмкүн эмес да. Ооба, бийликти алып туруп жоопкерчиликти алсын. Себеби дегенде бүгүнкү күндө президент да жоопкерчиликти албайт, премьер-министр да жоопкерчиликти албайт, парламент да жоопкерчиликти албайт. Бардыгы тең бири-бирине эле түртүп коюп, бири-бирине шылтоолоп коюшуп, мына бүгүнкү күнгө бизге жеткенбиз. Мисалы ошо парламенттик деп аттык, парламентти пандемия убагында көргөн жокпуз. Ошол эле октябрдын окуяларында депутаттар чогула албай атпады, кворум чогула албай атты. Кээ бир депутаттар площадьте жүрүштү. Жөнөкөй карапайым адамдар жүрүштү.
Карылар жүрдү, жаштар жүрдү ошол жерде. Эмнеге депутаттар келип ошондо, эгерде бизде ошо парламенттик бийлик ошончалык эффективдүү болсо ошол жерде чогулуп туруп ушундай өлкө татаал кезде, кырдаал абдан курч кезде чогулуп туруп ошол жерде чечимдерди кабыл алышкан жок. Жоопкерчилик жок. Бул жерде азыр айтылып атканы президент өзү өкмөттүн дагы ишин, мамлекеттин да ишин. Алло, Алмаз мырза? Боло турган болсо, ошону көзөмөлдөп туруш керек. Кандай барат? Дагы буга дагы механизм катары бизге деген оппозиция керек. Күчтүү оппозиция керек. Бардык ошо бул оппозициянын ошо болушу жана күчтүү болушу бардыгы эле ошо чөгөлөп эле президенттин көзүн карап калбаш керек да бул жерде. Мына ушул жерде оппозиция катары мына элдик курултай тууралуу дагы сөз болуп атат. Мына ушул элдик курултай кайсы бир деңгээлде ошол президентке болобу, парламентке болобу оппозиция боло алабы? Боло алат жана болуш керек. Курултайга деген ошо элдин эң тазалары, эң так иштегендери, адилеттүү жана акыйкат иштеген адамдар, жүргөн адамдар келиш керек да, эгерде курултай боло турган болсо. Ошол булар деген көз карандысыз болуп, эч жака тартпай калыс сөзүн айта тургандар болуш керек. Эгерде президент бир жактан кыйш шайып бара турган болсо, ошолор дароо эле айтыш керек. Бул жериң туура эмес, бул айтканың туура эмес, бул жерде кылган саясатың туура эмес деп. Тараза сыяктуу туура баа берип туруш керек. Ошонун курамын ким түзүш керек? Мына бүгүнкү күндө билесиз, ошол курултайчылардын курамын карай келгенде бул канчалык ынанымдуу болуп калат, же канчалык ушул ишке ашат деп ойлойсуз? Эми бул форманы азыр кандай түрүндө алып келер, мен деле ушул жакшы пока мындай түшүнүк боло элек менде. Сиздин өзүңүздүн сунушуңуз кандай болсо деп ойлойсуз? Боло элек да. Эми бизде деген ошо парламентке келгенде деген азыр мисалы бул дагы жакшы кадам болду. Азыр порог түшүрүлбөдү 3%-ка чейин. 3%-ка чейин. Демек, парламентке деген азыр көп партиялар келиш керек. Одномандатный болобу, же болбосо ошол партиянын эгерде жарымы 50% партиялык списокко берилсе, анда көптөгөн партиялар келет. Партиялар гана эмес, жөнөкөй эле ошо одномандатный менен келгенде дагы ошолордун арасынан эгерде бийлик коалициясы боло турган, то есть көпчүлүк коалициясы түзүлсө, ошолордун дагы бир бөлүгү оппозицияга кетиш керек да. Оппозицияга кетиш керек да, ошолор ар дайым сын пикирин айтып туруш керек ошо бийлик өкүлдөрүнө жана ошо парламенттик көпчүлүктү түзгөндөргө. Мына ушул жерде президенттин дагы жаңы долбоордо мамлекеттин башчысы болуп саналат жана аткаруу бийликти жетектейт деп көрсөтүлгөнү болуп атат. Ошол эле мезгилде ал ички тышкы саясаттын негизги багыттарын да аныктайт экен, дагы 5 жылга шайланат экен. Бирок 2 мөөнөттөн ашык эмес деп атат. Бул канчалык кооптуу? Бул деген кадимки эле практикада, бүгүнкү күндө Россияда деле болуп атат. Президент 2 мөөнөткө шайланат. Бирок бул ошол авторитардык режимдин кайра келип калышын шарттабайбы? Бизде билесиз, анан калса менталитет деген бар. Анткени күндө дагы мына акыркы саясий окуяларда көргөзүп атат, тандообуз кандай экендигин. Менин оюмча азыркы күндө бар андайга жол берилбейт болуш керек уже авторитарный режимге. Тем более бизде Россиядан деле айырмаланабыз. Бизде көрдүңөр го, бирдеме болсо эле эл бат эле көтөрүлүп чыгат экен, жаштар бат эле көтөрүлүп чыгат. Бирок ошо тандоодон болуп атат да, кептин бардыгы тең. Билесиз да, бизде тууганчылык деген дагы деле бар, тааныш билиш деген дагы деле бар. Эми ал эмеге жараша да, кандай биз мыйзам келтирбейли, муга чейин деле биз эме жашап көрдүк да парламентте. Бизде деген андай деле өзгөрүү болгон жок. Эми бул формадан эми кандай бирөө айткандай, эгерде кандай закон болбосун, кандай адамдар келе турган болсо, ошого жараша болот да. Ал любой законду өзүнө ылайыктырыштыра алат. Буга чейин деле канча президенттер келди, улам референдум болбойт деген мисал мораторий коюлган 2010-жылы. Биздин баш мыйзамыбыз бар, конституция 20 жылга чыган эмесин өзгөрбөсүн дегенге ага чейин 20-жылга чейин, ага чейин карабай деле өзгөртүлбөдү, 17-жылы киргизилди эмелер. То есть 16-жылы референдум болуп кайра реформа жүргүзүлдү. Поэтому бул адамдын ошо кайсы адам келет жана кандай ошо ниет менен иштейт. Бияка азыркы ошо как раз иллюстрация деп аткан кезинде ошо эми бийликке бир гана ошо таза адамдар келиш керек. Эми бул утопия эмес, баягы кыялдануу эмес да, бул ошо таза тандалып, ошо эл өзү, силер менен биз жана ошо калың биздин ошо калкыбыз
ошо эң биринчиден ошо тандоону эл жүргүзөт да, жоопкерчиликти да жана ошонун акыбетин, кесепетин дагы баардыгын тең эл өзү тартат. Мына бүгүнкү күндө кимди шайлап алат президент кылып, андан кийин парламентке шайлоодо кимдерди парламентке шайлайт, ошого жараша эл өзү ошонун кесепетин тартат. Же акыбетин жакшы жагынан болобу, жамандык жагынан болобу эл өзү тандайт. Мына бул шайлоодо деле элдер ошо сатылган, көбүнчөсү сатылган. Ошондуктан кандай жол менен болобу, форма 2 менен болобу, акча менен болобу, тууганчылык менен болобу, жана кандай достук менен болобу, баары бир шайлоо таза жүргөн жок да. Жана бүгүнкү күндө ошо шайлоонун жыйынтыктарын жокко чыгаруу бул негизги чоң жетишкендик биз үчүн. Эгер мамлекеттерде болгон эмес, элдер таң калып атпайбы? Бизде эгерде ОБС башка ошо Россиянын кароочулары биздин шайлоону таза өттү деп аткандан кийин биз кайра жокко чыгарып атсак деген. Бул чоң жетиштик. Ушул нуктаны эми тайбай ушундан ары түз улантыш керек. Алмаз мырза, демек мындан улам ар бир жаран ушул өлкө өнүксүн десе, жакшы жашоодо жашайбыз десек, укуктук өлкөдө жашайбыз десек, аң сезимди өзгөртүшүбүз керек экен. Мына дагы бир ушу киргизилип жаткан жоболор тууралуу айтсак, өзгөртүү киргизилип аткан жогорку кеңештин тиешелүү жоболоруна дагы өзгөртүү киргизилди. Тагы ылайык мына 5 жылдык мөөнөт менен 90 депутаттуу шайлоо сунушу киргизилди. Сан өзгөргөн менен сапат кандай болот? Сапатка кандай маани берилиши керек ушул жерден? Жана жогоруда айттыңыз, сиз бир мандаттуу жана партиялык система менен деп. Анын дагы оң жана терс жактары бар эмес беле? Жакшы угулбай атат го, мага эмне өзгөртүү дедиңиз? Мына мисалы жогорку кеңештин тиешелүү жоболоруна дагы өзгөртүү киргизилип атпайбы? Мисалы үчүн мына ошо 90 депутатты шайлоо, 120дан 90го чейин депутаттардын санын кыскартуу керектиги айтылып атат. Ооба. Бул сандан ушул сапат кандай өзгөрөт? Кандай кылып биз тандашыбыз керек? Билесиз да, мына ушул депутаттардын бүгүнкү күндө саны дагы аларга берген артыкчылыктар айтор, мына айрыкча 6-чакырылыштын депутаттарына айтылган сын пикирлер көп. 6-чы эмес, 5-чи деле чакырышка ошондой эле сын пикирлер көп. Негизинен ошол бул эми сандан сапатка дегенден 120дан 90го азгарса, бул деген эми бул азаюу, бирок анча деле эмес да. Анча деле эмес. Бул жерден ошо депутаттардын тандоо жолу болуп атпайбы? Бизде ошо партийный система башталгандан бери 2010 жылдан бери биз ошо партийный система аркылуу кимдер кетип атканын эл өзү даже билбейт, кимдер кетип атканын ошо партиядачы. Көбүнчөсү ошо лидерлерин тааныйбыз, ошо Текебаевди тааныйбыз, ошо жерде мисалы Бабановду тааныйбыз республикадан дегенде, же болбосо Исаев Кыргызстан деп келет. Калгандары ким кетип атат билбей атпайбызбы? Андан кийин келгенде эле даже жанында алдында берген кагазын окуй албай кийинки күндөр. Анан ошондуктан бул жерден ошо бизде эл тандап атканда ошо эң тажрыйбалуу, дасыккан, бардык жерден ошо билими жагынан жетишкен адамдар келиш керек да. Парламент деген бул биздин Кыргызстандын эл өкүлдөрү, биздин ошо башка жерлер, башка мамлекеттерге барганда ошо Кыргызстандын өкүлү катары ошо жерден сүйлөйт. Кыргызстанды ошол жерден көрсөтөт. Биздин деңгээлди көрсөтүп атат. Демек ошол жерден тандоо өзгөчө ошо депутаттарды, министрларды тандоо деген өтө кылдаттык формада өтүш керек да. Алмаз мырза, айтсаңыз, ушу баш мыйзам буга чейинки өзгөртүүлөр Кыргызстандын эгемен тарыхында кайсыл бир деңгээлде жемишин бере алдыбы сиздин оюңузча? Мен бүгүнкү күндө мына 10-чу жолу сунуш кылынып атат, ошол биздин конституцияга реформа киргизилсин депчи. Чындап айтсам, мен эсимде жок да ошондой бир көрүнүктүү бир жемишке алып келди дегенчи. Бирок бул бир жагынан жакшы. Эмне деп айтканда, себеби дегенде ушу менен биз азыр эми 30 жыл эгемендүүлүктө өтпөйбүзбү? Эми 30 жылда деле ошол эле кайра эле демократияга жеткен европалык мамлекеттерби же болбосо ошол эле батыштын Америка мамлекетин айтабызбы? Алар деле бүгүнкү күндө дагы өзүнүн ошол жолдорун, өзүнүн стратегиясын тактап атат. Бул эми бизге дагы убакыт керек менимче. Бүгүнкү күндө мына ошо Текебаев өзү деле айтты. Текебаев Өмүркул Түркешевич бул биздин конституциянын, азыркы конституциянын атасы катары кабыл алынат. Ал деле айтты, бунда кемчиликтер бар конституцияда. Аны моюнга алып атат, кемчиликтер бар. Бирок бара такшалат дегендей биз эми ушуну барып ошо түздөп барып туруп бир мындай эң бизге ылайык келген туура формага жеткиребиз деген ушундай ишеничим бар да. Биз конституция десе эле ал бул мындай бир баягы табу коюлган сыяктуу нерсе эмес да, бир ыйыкка кол тийгиз дегенчи.
анда эле адамдар жазган, анда эле жөнөкөй эле мындай бир пенде жазган деп айтсак болот да. Аны ошо биздин тажрыйбабыз аркылуу бара барып туруп такшалып, анан бир эң ылайык жана туура формасына келет деген ишеничим бар. Мына билесиз, ушул жерде конституцияны талкуулап, анан ошол мыйзам долбоору, андан ары ошол конституцияга өзгөртүү киргизүү дагы бир катар убакытты талап кыларын эксперттер тобу айтып келет. Ошол эле кезде биз мына ушуну менен парламенттик шайлоонун мөөнөтүн дагы узартып жатабыз деген кооптонуулар бар. Мөөнөт канча мөөнөттү талап кылыш керек мына биз азыркы учурдун мисалын алганда? Негизи эле жогорку кеңеш мындай конституциялык мыйзамдарды кабыл алыш үчүн ага деген 3 окуудан өтүш керек да. Ар бир окуунун ортосунда мөөнөтү бар, 2 айдан кем эмес. Ошондуктан ушуга алганда эле бул жарым жылга созулуп кетип атпайбы? Жарым жылга созулуп кетип атат. Анда мындан тышкары, тем более бул референдум болгондон кийин анан баш мыйзамга өзгөртүүлөр киргизилип атканда референдум аркылуу киргизилет да. Демек бул деген эми коомчулукка талкуулоого берилиш керек. Коомчулук талкуулоо боло турган болсо бул 1 айдай убакыт алат. Ошондо жарым жылдан ашуун убакытты талап кылат да бул өзгөртүүлөр. Эгерде ушундай баш мыйзамга өзгөртүү биздин башкаруу формабызды өзгөртүүлөр деген бул 1 күндө же болбосо 1 айда болушу бул туура эмес. Буга убакыт керек да. Биз деген мындай баардыгыбыз жөнөкөй карапайым элдер түшүнүш керек, эмне өзгөрүп атат, мындан эмне болот деген. Кийин добуш бергенде, ошол референдумга добуш бергенде, президенттик шайлоодо жаңы формада парламентке добуш бергенде элдер билиш керек да эмне болуп атканын. Мен ушул жерден айтат элем, ушул жана сиздер туура айтып кеттиңиздер. Эң негизгисинен бул жерде биз мыйзамды өзгөртөбүзбү, же болбосо бул жерде бийлик алмашабы, парламент алмашабы, эң негизгиси бизге биздин ушул кыргыздын жаранын, кыргыздын атуулунун аң сезими өзгөрүш керек. Биз эгерде ар бир адам эгерде таза ушул жерде жанагы адилеттүү мамиле кыла турган болсо, жана патриоттук сезим менен, ошондо биздин коомубуз өзгөрөт. Антпесе биз канча мыйзамды өзгөртөлү, канча бийлик өзгөрсүн, эл өзгөрмөйүнчө, андан эч нерсе болбойт. Ошондон эң биринчиден бул жерден бизге ошол эл менен иштеш керек. Жаштар менен иштеш керек. Жаштардын ошо аң сезими, элдин аң сезими өзгөрүш керек да. Бардыгы тең ошо таза жашайлы дегенге умтулса, ошондо өзгөрүү болот. Алмаз Орозакунович, мына кошумча дагы бир маалыматтарды менен сизге мындай айтып өтсөм да, мына ошол 10 январда бизде өлкө аймагында президенттик шайлоо өтөт, Мына бүгүн сунушталып жатыптыр, ушул 10 январга референдумду дагы өткөрүү боюнча сунуштар түшүп атыптыр. Бул канчалык жөндүү? Мурда деле болгон ушундай бир күндө дегенде бул бар бүткүл республика боюнча болуп атпайбы? Элдер ошондо бир күндө келип туруп эле президенттикке дагы тандоосун берет, өзүнүн тандоосун, жана ошондой эле референдумдун жыйынтыгына дагы тандоосун берет да. Бул бир чети ошо элдерди чогултууга дагы мындай ыңгайлуу болот да. Бул өткөрүү формасы боюнча менде эч кандай эмеси жок да. Талаш жок, Мына ошол ошода бир эмесин айтып кетейин бир жерде. Ушул бизде деген азыр ошо бийлик күчөө жана президенттик форма болот деп атпайбы? Бизге негизинен дагы ошо тартип керек экен да. Ошо демократия деп эле айта бергенде, ошо демократия деген бул эми бийлик, бул элдин колунда дегенди билдирет да. Бул деген башаламандыкты билдирбейт. Бизде деген эми демократия деп эле такыр эле тартипсиздик болуп кетпеди, башаламандык. Ким каалаганын сүйлөйт. Баягы сын пикир бизде сөздүн эркиндиги десе эле такыр эле баягы тизгини жок эле, ооздугу жок эле такыр баардыгын эле президентине чейин эле ашатып сөгүп атат, мына интернетте болобу, түзмө түз айтып атат. Эми такыр эле баардык мамлекет башка жерлерде болбогондой бир деңгээлге түшүп кеттик да. Бизге мындай тартип да керек экен да. Ошол эле демократиянын атасы Аристотель деле айткан, бул эң жакшы форма, эң ушул формалардын, башкаруу формалары же жашоо формаларынын эң жакшысы деп айта албайм деген да. Эң мындай лайыгы, бирок жакшысы деп айта албайм деген да демократия. Демократия эгерде керек боло турган болсо, мисалы көчөгө бир топ адам чыгып туруп эле кыйкырып атса, демократия деп атат. Эми алар ошолор башкара алабы?
ошол деңгээли барбы, ошого жөндөмдүүлүгү барбы деген маселе чыгып атат да. Ошондуктан эми акыры биз ушу 30 жылдан кийин бизге тартип керек акыры. Демек биз өзгөрүшүбүз керек. Өзгөрүш керек. Бул көрүп атасыңар, мына президенттик шайлоого канча деген кандидат коюп атат. Бул демек ошол биздин ошол президенттиктин депутаттарды айтпай эле коеюн, президенттик статустун ошол кадыр баркынын ошо жоголушу да. Кандай деген гана адамдар коюп атат, ошо бакшысынан баштап, тиги артиси болобу же кимисинен баштап коюп атат. Демек азыр ойлоп атат, ар бир адам өзүн президент көрүп атат да. Рахмат. Мамлекетти башкаруу деген жөнөкөй эмес да. Ага деген ошо татыктуу, дасыкан, тажрыйбалуу, билими төп келишкен адам келиш керек да. Албетте, Алмаз Орозакынович, мына ушундай эле пикирлер бүгүнкү күндө социалдык тармактарда дагы абдан көп жазылып жатат. Булардан кайсы бир деңгээлде жыйынтык чыгат деген биздин да үмүтүбүз бар. Мына ошол эле маалда бизге дагы бөлүнгөн убакыттын соңуна чыгып бараткандыгы белгилүү болуп турат. Режиссердун билдиргенине караганда, мына бизде дагы бир топ жаңы жаңылыктарыбыз бар эле. Буга убактыбыз жетпей калды. Албетте, дагы биринчи радионун кызматкерлери мындан ары дагы биз кечки саат, түнкү саат 12ге чейин жаңы жаңылыктар менен кабардар кылып турарыбызды айта бермекчибиз. Бир жарым саат бою кесиптешим Мирлан Айталы жана мен Гүлжан Каражанова түз эфирде сиздер менен бирге болдук. Жана бул биздин чыгарылышты ошол Facebook баракчабыздан дагы көрсөңүздөр болот. Сиздер менен коштошобуз. Саламатта калыңыздар. Иш күнүңүздөр ийгиликтүү улансын.